Спорт ден соолуктун булагы. Жаштайынан спорттун футбол түрүнө кызыккан Кайратка достору Месси деген кайманасы мыйгарып алышкан. Ал футбол ойноо боюнча атаандаштарынан шамдагайлык менен өзгөчөлөнүп турат. Кайраттын алдыга койгон чоң тилектеринин бири айылдагы өспүрүмдөрдү спортко үндөө. Эс тарткан эле футбол ойноп келем. Күрөшүп келебиз. Ошо балдар менен ойноп эки жакка чыгып турабыз. Жакында эле Нарындан келдик, 3-местен алып келдик. Жаштар тартыш керек футболго. Формасын спонсор керек бизге. Поле салып берсе жакшы эле болуп турат бизге. Бизге атайын ушинтип мына келип атышат. Жакшы оюндар өткөрүп берип атышат. Биз дагы Кудай буйруса алар менен иштеш жакшы эле. Өлкө боюнча тоолуу аймактардын тизмесине кирген Нарын областындагы өзгөчө табияты көз жоосун алган Миң Куш айылында спортко кызыккан жаштардын саны арбын. Бейөкмөт уюмдар тарабынан колдоого алынып жаткан Жаштан долбоорунун достук кемп кербени айыл тургундары үчүн мыкты маанай тартуулап, футбол боюнча атайын мелдеш уюштурган. Ошондой эле жаштайынан ийгиликке жетишкен улан кыздар менен биргеликте айыл тургундарына тренингтерди өттү. Здесь именно в доступ кэмп собираются местные жители, включая молодежь, где они укрепляют свои жизненные навыки через мастер-классы. К примеру, именно в локацию Миң Куш мы пригласили таких спикеров, как Илья Зусенов. Он общественный деятель, продвигает туризм. Да, у него за плечами огромный опыт в этом плане, как помочь селу и так далее. Миң Куш айылында жумуштун аздыгына байланыштуу жаштардын көпчүлүгү чет жактарга чыгып кеткен. Жергиликтүү жашоочулардын көпчүлүк бөлүгү мал багышып шахта заводунда эмгектенишет. Айылдагы жаштарды кетирбей кармап калуу үчүн аларга туура тарбия берип, билим деңгээлин жогорулатуучу Жаштан сыяктуу долбоорлор көп болсо дешет коомдук ишмерлер. Бул жаштар биздин келечек да. Биздин келечек күчтүү болуш үчүн жаштар сөзсүз билим алыш керек. Жаштар сөзсүз спорт чөйрөсүндө болобу, же болбосо өзүнүн ичинде катылып жаткан тиги өнөрлөрүн ачып, аны өнүктүрүү үчүн болгон күчүн жумшаш керек да. Ага биз өзүбүз түрткү болуп алабыз. Бул андан улуураак муундар. Кыргызстанда өтө көп айылдар бар да. 347-350 тегерегинде айыл өкмөт бар. Ошол айыл өкмөттөрдө жаштар бул ошол жакта жашап аткан элдердин 40% түзөт да. Демек алар ошол өзүлөрү жашап аткан аймактардын болочокто өсүп чоңоюп ордун толуктап калчу лидерлер да. Албетте керек, анткени себеби ал жаштар өсүш керек. Ал жаштар ар тараптан билим алыш керек, издениш керек. Аракет кылып баргандай долбоорлорду ишке ашырганга аракет кылып жазыш керек, үйрөнүш керек. Мындан 1 жыл мурун өлкөнүн 7 дубанындагы жаштарды достукка, ынтымакка чакырган Жаштан долбоорунун достук кемп лагери Миң Куштагы аракетчил, спортко, билимге умтулган мыкты жаштардын башын бириктирип, аларга чоң стимул беришти.